Кара Суудагы 60 жаштагы тургундун туулган күнү 9 адам ооруканага жеткирилип, келини менен досу каза болду. 6 мартта Кара Суу районунда туулган күнгө келген 12 адам ууланып, келини менен досу каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына өздүк булактар билдирип, Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин орун басары Мамирасул Өмүрзаков тастыктады. Маалым болгондой, 6 март күнү Кара Суу районунун Нариман айылынын тургуну 60 жылдык мааракесин белгилеп, үйгө конокторду чакырган. Конокко жакын туугандары, достору болуп, жалпы 25 жакын адам келген. Дасторконго асарт деген салат менен ширелер коюлган. Конокко келгендер салат менен ширеден ичишип, 7-8 март күндөрү айрымдардын уулануунун белгилери пайда боло баштаган. Алар дароо ооруканага кайрылбастан үйүндө өз алдынча дарылана беришкен. 9 март күнү туулган күн ээси да ооруп, Наримандагы ооруканага кайрылгандан кийин ууланып калганы белгилүү болгон. Туулган күн ээсинин 1970 жылы туулган келини Нариман ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө, 1963 жылы туулган досу Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 9 март күнү келип түшкөн. 9 адам Кара Суу районундагы аймактык ооруканада жатат. Бүгүн эртең менен дагы Ош шаарына бир адам ууланып кайрылган. Ал дагы туулган күнгө барганы айтылууда. Кечээ 10 март күнү 1970 жылы туулган келини кечинде Нариман ооруканасында каза болсо, Ош шаарындагы ооруканада жаткан досу бүгүн 11 мартта эртең менен каза болуп калган. Уулангандар менен байланышта болгон дагы 11 жаран бар. Эмнеден ууланганы боюнча так маалымат чыга элек. Туулган күнгө коюлган ширелер алып келинип, Кара Суу районундагы лабораторияда текшерилип жатат. Салаттан эч нерсе калган эмес. Текшерүүнүн жыйынтыгы 3 күндө чыгат. Ооруканага жаткандар ууланып калганы үчүн ботулизмге каршы укол алышкан. Ашказандары толугу менен тазаланган. Абалдары орто оор. Учурда баары дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Дары-дармектер жетиштүү. Булак турмуш KG.